Москва шаарындагы мекендештер доктор Садыков Сейдалы Сатыбалдыевич өз кызматтарын сунуштайт. Жумуш убактысы 24/7 круглосуточно. Бизде брикеттин бардык түрү, брикетти бөлүптүлүү, рассрочка жолу да бар. Имплантация 20% арзандатуу, тиш алуу, салуу, металлокерамика, цирконий, винери жана имакс, протездөө, тиш тарлоо, тиш тазалоо, гигиена. Бизде консультация жана рентген акысыз. Бизде өзгөчө брикет системасын бөлүптүлүү, рассрочка жолдору да бар. Метро Новокузнецкая, метро Третьяковская, улица Пианицкая 28, метрого 1 мүнөт, запись болуу жана кеңири маалымат алуу үчүн WhatsApp, Telegram, байланыш номерлер +7 963 691 52 56. Ошого ичкидек мас болуп калган, анан ошол жерден бир ыплас бир арам зына болгон менин оюмча. Анан кийин жөндөн өтүрбөйт да, жөндөн эле барып эле катынга ата берсин. Достор, мына биз өткөндө Бауыржан Күйөөсүнүн колунан ажал тапкан келинди айыптаган блогер Бауыржанга чара көрүүгө кол топтолууда. Каракулжада күйөөсүнүн колунан ажал тапкан келинге карата айыптоо сөздөрүн айткан TikTok социалдык тармагынын активдүү колдонуучусу Бауыржанга чара көрүү боюнча кол топтолуп жатат. Бул тууралуу юрист Шердор Абдыкапаров билдирди. Ал ошондой эле маркумдун өлүмүнө байланыштуу социалдык тармактагы баракчасына билдирүү жазган. Жалал Абад шаардык кеңештин депутаты Зарылбек Салиевке да арыз жазылып жатканын айтты. Буга чейин Каракулжадагы келиндин өлүмүнө байланыштуу билдирүүлөрдү социалдык тармактарга жарыялаган Айбек Уланов аттуу жаран кармалган. Бишкек шаардык милициясы анын кечирим сураган видеосун жарыялаган. Бирок анын кайра коюу берилиши коомчулукта катуу талкуу жараткан. Кийинчерээк Абдыкапаров Улановдун агасы кармалганын билдирген. Юрист Улановдун агасы чалып өзүн Ички иштер министрлигинин кылмыш уюмдарына каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкери катары тааныштырып, коркутууга алганын айткан. Көп өтпөй Уланов өзү да кайра кармалып, 1 айга камакка алынган. Белек кетсек 26 майда Ош облусунун Каракулжа районунда кыргашалуу окуя катталып, 38 жаштагы аял жолдошунун колунан ажал тапкан. Бишкекте притон рейд өткөрүлүп, 160га жакын кыздар аныкталды. Бишкек шаарынын милициясы притон аталышындагы алдын алуу иш-чарасы өткөрүлгөнүн билдирди. Ага ылайык көңүл ачуу жайлар, батилер, мончолор, боди массаж, укалоо кызматын көрсөткөн салондору текшерүүгө алынып, алардын ишмердүүлүгүнүн мыйзамдуулугу көзөмөлдөндү. Жарандардын коопсуздугуна жана коомдук тартипке коркунуч жараткан бир катар мыйзам бузуулар аныкталды. Жыйынтыгында 160га жакын кыз аныкталып, алардын ичинен 7 кыз боди массаж салонунда иштеп жүргөнү белгилүү болду. Ар кандай укук бузуулар боюнча 50 кызга административдик протоколдор түзүлүп, интимдик кызмат көрсөткөн кыздардын айрымдары 3 суткага камакка алынып, жалпысынан 300 000 сом айып пул салынды. 60га жакын мончолордун жана мейманканалардын ээлери тергөө кызматтарына жеткирилип, ишмердүүлүк жүргүзүү тууралуу жазуу түрүндөгү милдеттенмелерин беришти. Белгилей кетчү жагдай, бул алдын алуу иш-чарасынын жүрүшүндө ар кандай кылмыш фактыларынан дагы бет ачылды. Президент шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизди. Президент Садыр Жапаров бүгүн 9-июнда президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Мыйзам ушул жылдын 30-апрелинде жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Бул мыйзамдын максаты жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жол-жоболорун өркүндөтүү, саясий коррупцияга каршы күрөшүү жана шайлоонун учурдагы системанын кемчиликтерин жоюу, жарандардын эл өкүлдөрүнө болгон ишеним деңгээлин жогорулатуу болуп саналат деп жазылат расмий билдирүүдө. Документте каралгандай, жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону өткөрүү үчүн 30 көп мандаттуу аймактык шайлоо округу түзүлөт. Алардын ар биринде жогорку кеңештин 3төн депутаты шайланат. Мыйзамга ылайык шайлоо өткөрүүдө аралыктан электрондук добуш берүү колдонулушу мүмкүн. Аралыктан электрондук добуш берүүнү өткөрүү жөнүндө чечим шайлоо дайындалганда кабыл алынат. Көп мандаттуу аймактык шайлоо округдары боюнча жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлерди көрсөтүү укугу саясий партияларга жана өзү көрсөтүү жолу менен жарандарга таандык. Бюджеттик каражаттарды үнөмдөө максатында тиешелүү шайлоо округдарынан чыгып кеткендердин ордуна көп мандаттуу аймактык шайлоо округдары боюнча жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо өткөрүлбөйт. Эске салсак, учурда өлкөдө аралаш шайлоо тутуму колдонулат. 2020 жылы жогорку кеңештин 7-чакырылышына келген 90 депутаттын 54-ü пропорционалдуу тутум менен партиялык тизме аркылуу 36-сы бир мандаттуу округдардан шайланышкан. Баткенде 38 жаштагы аял азынган абалда табылды.
Кызыл Кыяда 38 жаштагы аял асынган абалда табылды. Бул тууралуу бүгүн 9-июнда Супер КЖ порталына Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалым болгондой окуя 27 май күнү саат 14:15 чамасында болгон. Анда 38 жаштагы аял өзүнүн коросунда асынган абалда табылган. Интернетте каза болгон аял бүтүрүү кечесине баргандан кийин асынышы мүмкүн экени тууралуу билдирүүлөр тараган. Мекеме жаран 20 жылдыкка барбаганын жана окуяга бүтүрүү кечесинин тиешеси жок экенин кошумчалады. Күйөөсү экөө тең дин жолундагы адамдар болгон. Экспертизадан эч кандай зордук зомбулуктун белгилери байкалган эмес деп билдирди Баткен облустук ички иштер башкармалыгы. Учурда тергөө иштери жүрүп жатканы айтылды. Бишкекте 19 жаштагы жоокер өз жанын кыйды. Бишкекте жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынан кайтаруу жана конвой департаментинин жоокери өз жанын кыйды. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык окуя 7-июнь күнү болгон. Анда 19 жаштагы жоокер соттолгон кишини жеке клиникага коштоп бара жатып, ок атуучу куралды колдонуу менен өз өмүрүнө кол салган. Факт боюнча Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы тарабынан кылмыш иши козголду.